Салам YouTube көрерман, Геллер Дайыз долбарына қош келіңіздер. YouTube каналыбызда дағы бір сонун программа жарылды. Программабыздын қызықты болушуна 100% кепилдик беребиз. Биринчиден, кыргызча, орусча, англисча ырлар ушул жерден чакырмакчы. Экинчиден болсо ошол эки хит-ырларды көчөдөгү эле бейтаныш адамдарды ырдатабыз. Ал эми үчүнчүдөн болсо азыр баштайбыз, кеттик. Урматтуу достор, азыр биздин биринчи карманыбыз ошол эки филармониянын артынан табышыбыз керек. Ошон үчүн давайте тездейбиз, иштейбиз. Салам алейкум. Дос, бир мүнөткө. Мен кичине шашып атымын, байке, бара бербейин. Азыр бир эле мүнөт болот, байке. Азыр бизде мындай, короче, YouTube каналга бир съемка алып элек да, анан кичине бир суроомжулоо бар эле. Бир-эки суроого жооп берип койсоңор. Бат эле болот, байке. Шашылып атабыз кичине. О, аз басып эле. Негизи мындай чыгармачылыкка кандай карайсыз? Биздин кыргыз эстрада болобу же болсо орустардыкынан чыгармачылыкка жакынсызбы дегендей? Негизи мындай анчалык деле эмес. Негизи ырларды угуп, кыргыз эстрада ырчыларынан бүт эле ырчылар баалайм негизинен. Башка чет мамлекеттен көп деле угуп көрбөйт экен бай. Жакшы. Биз негизги мындай кыргыз эстрада жылдыздарын жакшы эле тааныйсыңар да дегендей. О, тааныйбыз жакшы эле. Арген, Арген, Арген. Бизде азыр мындай эме болуп атат да. YouTube каналга бир проект жазып аткан болчусуз. Уличный караоке депчи. Анан ошол экиге бир шингил, бир ырдап берип койбойсузбу? Жок, байке, эместе. Андай деле голос деле жок. Жок, биздечи мындай болот да. Деле. Жок, голос эле эмес. Негизи деген могу кыргыз калкы өзү таланттуу калк болуп келет да. Анан ошол эки чыныгы таланттарды ошо көчөдөн карап, жан дүйнөсүндө болгон таланттарды ошол эки элибизге тартуулайлы деп атабыз да. Ошон үчүн бир шингил болсо, эми өзүңүз чыгармачылыкка жакын адам экенсиз. Кандай болуп калат экен деп коркуп атам негизи. Нормально всё. Бизден азыр канча толтура эле ырдап атышат да кишилер. Бир шингил ырдап берип коңуз. Макул байке, батыраак эле. Кайсы ырдайсың? Маркум Акжол Канатбек уулунун Бегимай деген чыгармасын аткарып берейин. Бегимай. Урматтуу көрөрман, Аргенден Бегимай аттуу чыгарма. Кеттик. Yo, let's go. Yo, красавчик.
senin ay benim ay. Ay balım balayın senin ay senin ay. Begim ay begim ay begim ay begim ay. Аплодисменты! Красавчик, Арген. Так, қаяқтан боласың, Арген, айтып көрші? Жалауат обласына Қараштау Ақсай районы Қарасу. Қарасу. Ой, красавчик, сен вообще талант деген сен білмей оказывается. Что, ербол ағадан мен ойыру? Жоқ. Құдай берсе, емке жұмада үштеке біздің еші қадалып көресің. Кәттәрі қалып қанша просмотр болады. Окей? Хорошо, Арген. Іштек болды. Аз, короче, ты жақта бір бала отырады, осы жерге барып көрелі. Тетін қарасаң? Кеттік. Алло. Ассаламу алейкум. Мен ушу филармонияның артына келдім білем. Бір қара көйнекшен баланың жанында отырам. Ассаламу алейкум. Сіздің атыңыз Мирбек Атабеков өлі? Танышыл өлдіз? Дагестан. Дагестан? Вау. Дагестан оқымшатқа. Дагестан біз өреке YouTube каналға. Жоқ. YouTube каналға бір ремен. Кел, отырып бөлі. Отырып алсыз бөлі. Бір YouTube каналға бір проект жазағамыз. Осы рекеге кішіне мұндай өзінің осы реке филармонияның артында жүрген достордан қалқыстан біртке кішіне сұроғымжылығы қылып аттық та. Ананда шындай бір екі сұроға жөпір қойыз ба? Болау? Батылы осы мақыл. Қармап қалып тұрса. Короче, мұндай сұрауда. Үрчі болайын деген ойыңыз бар ғой? Үйде кухняда отырғанда от болш керек андай ойлар, бірақ андай деле душта түшіп жатқанда да қой? Душта түшіп жатқанда мырдап қалсам башқа жақтан. Анда, короче, ошо реке мындай сіздің эмеңіздечи. Кичинекей мақсат болса делечи, ошо рекени кичинекей ашырганга жардам берели. Биздин проектке бир ырдап берип койбойсузбу? Короче, YouTube каналда просмотр, короче, зашквал болот да. Ошон үчүн бир сингл ырдап берип коюңуз. Бачы билем, 3 мүнөт го. Не, бияктан отура элеби? Биздин Долборус деген ушул эки мындай музыкальный эме да. Көчөдөн ырдайбыз да. Каланкос жакта турат, ошол жакта ырдап берип койсоң сонун болмок. Үйдөнлөрдө болсам башка жакта ырдап көргөн эмесмин байке, анан тим эле камерага тартып турса. Бул жок, камера эмес. Бул жана эле да коюңуз. Суретке тартып. Те жакка барып бир сингл ырдайбыз. YouTube'га чыгарабыз. Кандай ырдаш? Өзүңүздүн каалаганыңызды караокеде жана биздин азыр телефондон эле карап эле ырдайбыз. Телефондо кайсыл ыр болсо, өзүңүзгө жаккан караокесин табасыз, ошол жерге ырдап берип коесуз. Болобу? Зарубежный болор? Зарубежный, конечно, без проблем. Сонун болмок. Урматтуу YouTube көрөрман, сиздердин назарыңыздарда Дагислан өзүнүн талантын көрсөтөт. Кеттик. Жигиттер азыр вообще дерзкий выступление болот окшойт адам. Дагислан деген ат. Чувствует, брат.
бүгүн бүт эле жерскер дагандар болуп кетти окшойт. Вау, супер. Чоң рахмат. Дагестан, красавчик, базар жок, сенде талантың бар, сенде турбайбы? Дагислан, Дагислан. Атың эмне болуп калган? Билбейм чындыгында. Үйдөгүлөрүм что-то скрывать этет го дейм бул. Дагестан деген Америкада беле? Жок, Чеченская республика. Тамаша. Просто англисче ырдагандан ошондо ойлоп кетип атпаймынбы? Дагестан. Базар жок, чоң рахмат. Биздин ушуреки уличный караокебизге катышып бергениңе. Кудайым буйрса YouTube каналдан көрө аласыңар. Ошо, жигиттер, лайк баскыла, комментарий жазгыла. Супер. Чоң рахмат. Кеттик достор. Бекзат. Айпери. Кандайсың? Сен мээрим белең? Жок байке. Биз өткөндө таанышпадык беле тиги клубтан. Клубка барбайм байке, эмне болду? Клуб дедим, чайхана. Чайханада барбайм. Эмне тартып атасыздар? Тамаша. Таанышып болбойлу кыздар. Атыңыз ким болду? Эмне пранк тартып атасыздар байке? Жок, пранк эмес. Келе азыр кыздар мындай кылабыз. Биринчи таанышалы, андан кийин биз эмне жөнүндө тартып атканыбызды силерге айтып берейин. Тартпай эле коюңуздарчы. Жок, азыр мындай кылбайлы, Сиздин атыңыз ким болду? Сезим. Сиздики? Селайым. Сезим. Биз деген мындай кылып атабыз, YouTube каналына бир проект кылып аткан болчубуз. Анан ошол жерге мындай элибиздин журтубуздун ичинен чыккан таланттарды тартып атабыз да. Анан ошол жерге бир мындай 2-3 суроого жооп берип койгула. Болобу? Макул эми. Макул. Кыскасы мындай. Ырчылык силерге жагабы? Жагат. Сизге кимдин ырдаганы жагат? Барын эле. Мирбек Атабеков. Жагат. Эмеч Султан Садыралиев. Жагат. Азиз Жусупов. Андай ырчы жок болуш керек. Анда силер бүт мында чыгармачылыкта маалыматыңар бар экен да. Мында болуп атат да. Уличный караоке деген долбоор. Ошол жерге 1-2 мындай өкөңөрдөн бир ырдап берип койгулачы сураныч. Жакшы ырдайт байке. Ырдап берип коесузбу? Сен эле ырдайберчи. Жок, Сезим, давайте мындай кылабыз. Анда өкөңөр дуэт ырдабайсыңар, жана нон-стоптук. Жок, бул дет даяр эмес. Бул эле ырдайберчи байке. Анда келе мындай кылабыз. Сезим, сиз биринчи ырдаңыз, андан кийин сиз ырдаңыз. Болобу? Макул. Болобу? Кеттик эле, давайте. Кыргыз Республикасынын эле артисти Гүлнур Сатылганованын Сени іздейм аттуу чыгармасы Асель айымдан жаңгырат. Кеттик.
Нүре жекебиздин аткарган ырлары жагат ошо себептен. Бүгүн түнү ойго жаттыңызбы? Жок, уктагам. Точно уктадыңар беле? Ошо билинип турат да голосуңуздан уктап туруп ырлап атканыңызчы. Жигитиңиз барбы? Жок. Все, онда, ребята. Асель айымга, короче, комментарий жазгыла, телефон эсилчөө бизден алсаңар болот. Биздин азыр жаныбызда турган Сезим Ариана Гранденин подружкасы экен. Андыктан ошол эки үчүн ойлорум сага деген Малика Диланын чыгармасын аткарат. Кеткен. Oylarım sağa, yanım sağa, can dünyam sağa, sağa, sen jaqa baram. Oylarım sende, yanım sende, can dünyam sende. Ойлору менде экен, менде. Жалса YouTube көргөндө сенде. O bu gönlümde casabayan, düşümde sen gönlümde gelgin ayan. Sürdü tüpsürdü bugün canilim o, arasan gözlerimden negi dayan. Oylarım sağa, yanım sağa, can dünyam sağa, sağa, sen jaqa baram. Oylarım sende, yanım sende, can dünyam sende, büyük canım. Тета, урматтуу достор, Сезим деген негизи Ариана Гранденин подружкасы болот экен. Экөө типа переписка кылып постоянно жазышып турат экен. Анан азыр биз ушуреки ырды кайсыдырда иштесем, азыр мен Ариана Гранденин сурап алайынчы деп туруп экөө переписка кылып, анан ушурекин ырдабайсыңбы деп, анан ушурекин аткарып атат. Серьезно, пацаны. Oylarım sağa, yanım sağa, can dünyam sağa, sağa, sen jaqa baram. Oylarım sende, yanım sende, can dünyam sende, büyük canım. Can dünyam sende, büyük canım. Йо, Малика, прикинь, вообще дерзко болду. Давай, geçsene. Сезим, э? Сезим. Бул чыгарма боюнча айтып бериңизчи. Эмне себептен ушуреке чыгарма? Жагат Малика эженин чыгармачылыгын сыйлайм, өзү дагы адам катары да аябай жакшы көрөм. Ушул ырды жагат. Давайте биз мында чынын айтайынбы? Аябай талантыңыз күчтүү экен, жакшы ырдайт экенсиз, голосуңуз бар экен. Анан ушуреке биздин чыгып аткан жаңы проектке бир кабыл тилек болсо айтып коюңузчу. Чоң рахмат. Проектиңиздер өркүндөп өсүп, алдыга жылып кетсин. Айтканыңыз келсин. Өзүңүздүн негизи мындай пландарыңыз барбы алдыда ырдайын деген? Албетте, өзүм искусство университетинде окуйм, 1-курста. Вот оно что, ошон үчүн ырдап аткан турбайсызбы, э? Ооба. Жакшы. Кандай пландар? Алдыда аябай чоң пландар бар, буюрса. Кандай, эмне деген пландар? СНГга чыккым келет, буюрса жакында баштайбыз. Эң сонун ошоке ой тилектериңиз ишке ашсын. Чоң рахмат биздин проектке катышып бергениңиз үчүн. Достор, сонун болду. Лайк басабыз, лайк. Достор, могу азыр артта келаткан кызда ырдатабыз азыр.
Саламатсызбы чоңуз? Саламатсызбы? Саламатсыз. Бир эки суроого жооп берип коесузбу? Эки эле суроо. Мейли, бир эле суроого жооп берип койсоңуз, бир эле суроого жооп берип койсоңуз. Чоңуз токтосоңуз эми. Мен сизге бир суроо, эки суроо берип коеюн, ошол эки суроого жооп берип койсоңуз. Бачым эле. Сиз бияктан басып келатканда элечи, көрдүк да, что сиз мындай чыгармачылыкка аябай жакын адам экенсиз. Ырдайсызбы сиз? Мен ырдайм ооба. Ырдайсыз, Бизде азыр мындай болуп атат да, YouTube каналга бир долбоор кылып атканбызбы? Ошо эл арасындагы таланттарды издеп, чыгармачылыктагы мындай ыр жүзүндө да. Ошон үчүн ким эме? Атыңыз ким дедиңиз? Луиза. Бизге бир чыгарма ырдап берип коесузбу? Тартпай эле койсо болобу? Жок, ушул үчүн Башка кыздар деле турат, ошолор тартып бербейсиздер. тиги кыз ырдай албайт, бул да кыз ырдай албайт. Сиз айттым го, бияктан келатканда эле көрдүк чыгармачылыкка аябай мындай көрүнүп турат экенсиз да. Ошого бир ырдап берип коюңузчу. Ой, ата. Бешиңгил. Мейли? Бери, да? Мейли. Болобу? Макул ырдап берейин. Кандай ырдап? Гитара. Текст менен билмейсиң. Любой оз комуз менен десеңиз, оз комуз, гитара, комуз, любой. Караоке бирок негизи сол момакта Луиза мени карасаңыз да. Келесиз мындай кылабыз. Сиздин өзүңүздүн каалаган чыгармаңызды азыр YouTube'дан карайбыз. Ошеркини коебуз. 3 мүнөт ырдайсыз и все. Ошерек менен кетебиз. Макул. Эң сонун. Жүрүңүз азыр течакка барсак, ошол жакта колонка бар, ошол жакта. Луиза, сени аябай таяктан бери кубалап жүрүп артыңыздан ырдап берип коюңузчу деп баран кармадык эми. Айтсаңыз, сен кайсы чыгарманы ырдайсыз? Мен Азиз эжекебиздин Чакырба сүйүү мезгилин аттуу чыгармасын чыгарып берип коеюн э. Достор тобундагы Азизабы? Жок. Ооба. Сен филармониядабы? Достор тобунда. Эң сонун. Салам алейкум, сен ырдайсыңбы, брат? Сен ырдайбысың азыр келем. Сәжіге, тұрматты YouTube көрермандар, біздің каналға қаталыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Емкесі мұндан да қызық болды. О, кесіптештер келіп қалды, кесіптештер келіп қалды. Тияқта кесіптештер келіп қалды, брат.
Сарбеги. Чоң рахмат. Луиза, талантыңызға таазим кылабыз. Луиза, каяктан болосуңар? Мен Ош облусуна караштуу Ош облусуна караштуу Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Жалал Абадтан. болом. Жок, Оштук болом, Оштук. Оштонбу? Самсы да? Горячий экенсиң да анда. Салып келген болчу деп койсоң. Сонун чыгарма болду, Луиза, чынында айтканда. Эмне себептен ушул чыгарма? Себептен мен ушул Роза эжекебиздин, Азиза эжекебиздин жана Айнур эжекебиздин ырларын көп угам. Кички кезимден бери эле көп уккан үчүн ошондуктан кулакка жагымдуу алардын ырлары. Бирок негизи сиздин бийлегениңиз Алина Жетигенова окшоп калды да? Мен эжем болот да. Бүт эле ырчылар жакшы негизи. Бийге катышасызбы? Биге жок, качпайм. Давайте экөөбүз бир синхронно бир бийлеп коелу. Кандай бийледиңиз жаңы эле? Көрсөтсөңүз. Эки жол мыякка мындайбы? О, 2 раза сюда, 2 раза. Вообще круто. Чоң рахмат биздин ушул жерге проявиске катышып бергениңиз үчүн. Талантыңыз өркүндөп өсө берсин. Келечекте дагы негизи ырдайын деген пландарыңыз барбы? Албетте бар. Ырдайын деген пландар буйруса болот. Эгерде ырдайын деген пландарыңыз болсо, ушул жерге пландарыңыз ишке ашсын. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Достор, ушундай сонун чыгармадан кийин программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздерден болсо биз лайк күтөбүз, комментарий күтөбүз. Эң негизгиси биздин каналга катталыңыздар. Баса биздин Instagram баракчабызга дагы катталганды унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.